сай өзүле болот эле. Шараккан сай. Буну Шахрихан сай деп коюптур. Өзбекче коюптур. Шараккан сай бул кыргыздын аты. Баягы жолу көпүрө түшөт экен да. Мына жол илгери канча кылдырышайын. Бетонду ташыган жол болгон мына платинанын биягына неме кылган да, ушул эле. Бул Союз мезгилинде курулуп калган жол. Асфальттан кылган. Мына турдугулагын Кашпатына сурап атканы. Мына эки дөң да, мына ол дөң менен мына ол дөң. Асфальт менен барып, Мына асфальт, мына асфальт керек, а? Мына асфальт керек. асфальт Ушулда. Мынияга эмес. Мына Топалина деген аял беле. Мына канча кыдыршабыз, мына Топалина. Эгер Советтер Союзунан берки кылганда мына ушу Саркантайдын берки Кыргызстан, аркы Өзбекстан болгондо, мына Топалина Кыргызстандык эле. Кийин анау жерден сүзүлгөн жерден бул жака Саярык бөлүнөт. Саярык мына жерден бөлүнүп, кайта оди барганда бирге. Мына жерде бөлүнөт, мына. Көпүрдөн кийинде. Экинчи жерде бөлүнөт, жерде үчкө бөлүнөт. Экиге бөлүнөт жерде. Мына барып кайта бириккенде, анан Өзбекстан суу бияктан болуп кетти дагы граница. А биз Топалина бизге керек эмес үчүн ошол городок болуп кетти, биз эме кылган жокпуз. Калып кетти олар. Майда. Топалинада бир тейттер жашайт. Ошондо отуруп барып мен ояк мамлекеттин иши мен эми биз Өзбекстанда болуп кетти, биздикилер деген гана түшүнүп бар да бизде. Топалина ордо жаралганбыз деп атпайбы? Чыгып кеткенде. Ошол азыр эми Тейттер жашайт. булар бир жылы 2000-жылдары Самогольда ана көпүрө мына көпүрө турат мында жол. Ушу көпүрөдөн ошо сүрбөлгөн жерден баштап тикке ана биздин дача турган жерден тикке мындан тоскон. 2000-жылы танай ушул жерге, куд ушул жерге келип, мына жерде бир балага буйрукту берип, кайта түрүп чыгарып таштаган. Мына көпүрө азыр тосуп, дубал туруп турат. Ол ошондо тосконунда, ошондо бир жыл чабып экен, 2 жылга тосулуп турганда биздин эл акыры азап тартып кеткен. Себеби мал келет экен, буягы тосулуп турган жер чөп өсөт экен, буягы өспөйт экен, мал келет, сеткен тагыда кирип кетет, бала чака келсе киргизбейт, мал ошондон ары кайтпайт. Кирип кеткен баланы черезден анын жанынан Ал бүттү эми ал проблема бүттү. Ал жок. Ал өтүп кетти. Эми дагы жерди сүйлөп. Мына баягы Жалаловдун кеткен жолу, наркы жол беле. Ошо көпүрөнүн муз көрүнүп турат. Ылдыйгы көпүрө мына. Мана. Ошол. Муну агарган жолдун боюнда, аны агарган ошол Өзбекстан заставасы. Часто. Ушул жанынан өтөт да. Ошол түп-түз өтүп кетти элек да. Канават, жаллабат. Баягы тузак өткөн. Тузак эткен канал. Бу жерден мына кирип кетет да. Ошо канал сузак барат. Сөйдөткө барбай кирип кетет да. Жол нарат о бетон нарадан кетип атпайбы? Ошо. Оны бетон менен ошонун бардан кетип. Ошо көрүнүп турат. Карабагыштын үстү. Карабагыштын үстү. Башкалай эми сүйлөшөйдү. Бар понятно. Аксакалдар, урматтуу апалар, урматтуу эл журт. Мына сиздердин сурооңуздар менен сиздерге жолугуп, сиздердин ушул оюңуздарды билип кетүү үчүн атайын келдим. Сиздерге менен жолугушуп кетейин деп. Анан эми баарыңыздар бүгүн орозо маалында туткан орозоңуз кабыл болсун. Алла Таалам ыраазы болсун. Кудайым ушу ар дайым жакшылыктарды берсин. Элибизге биримдик, тынчтык, достук, ынтымак берсин. Алла Таалам ошо буйруп насип этсин. Анан могу жан бербей эле койгула, алып койчу ошону. Жан бербей эле койчу, түшүрчү. Жан бергенин көрөйүн. Жан берип бирөө жарым эмне бул жерде чабышып атабы? Жан беребиз деп. Кудай сактасын жан бергенден. Баардык нерсе жакшынакай сөз менен, жакшынакай мамиле менен бүтөт. Эч кандай бир андай нерселерди эме кылбагыла. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биз Ташкент шаарында акыркы маалда 23-25 март күндөрү Ташкент шаарында кыргыз, өзбек өкмөттөр, мамлекеттер арасындагы чек араны делимитациялоо, демаркациялоо комиссиялары менен чогуу кол койгонбуз. Ошондой протокол бар. Ошол протоколду мен сиздерге түшүндүрүп айта кетейин. Уруксат берсеңиздер, мен ачкин таанып алайынчы, көзүм ооруп атат эле, уруксат берсеңиздер. Мына эми жакшы болду. Ошол коюлган протоколго жараша, ошол протокол эмне болгонун мен сиздерге түшүндүрүп айтып берейин. Мен мына жерден чыгып албайбынбы? Мага неудобно болот. Жана элге жакын болуп жүргөн үчүн мен тосуп койгондой болуп калды да. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Ал протоколдо негизинен ошол өзбек, кыргыз мамлекеттердин арасындагы чек араны жөндөө, чек араны ушундай бир жөндөө боюнча протокол кабыл алынган.
Ошол протоколго биздин Кыргыз тараптан өкмөттөр аралык делегациянын башчысы катары мен барганмын жана менин жанымда ошол райондор кайсы район облустар тиешелүү болсо ошол облустардын зам облустун орун басары жана ар бир райондун ошол жердеги гос регистринин башчылары барган. Бир 30дай адам барганбыз. 30 адам барганбыз. Мен эмне үчүн гос регистринин башчыларын алдык? Себеби гос регистринин башчылары жерлердеги проблеманы билет, жерди билет. Кайсы бир нерсени түшүнбөй калсак, билбей калсак, көрбөй калсак, алар айтып тура турганга биз аларды кошуп алганбыз. Так. Ошол менен кошулуп барып, ошол жерде 3 күн ошол жерде болдук. 3 күн ошол жерде болдук. Өйдөлдөй эми чегара болгондон кийин ушундай. Коңшуң менен деле огородуңду бөлө албай, кашаң бияка жылып кетти деп өзүчү болгон күндөр көп болот. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми мамлекеттер аралык чегараны тактоо бул өтө мындай бир көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн аркасында, көптөгөн мындай бир оор сүйлөшүүлөрдүн аркасында боло турган маселе. Муну жөндөн жөнүнө бирөө жерин берип, бирөө жерин алып койбойт. Мына кече күнү айтып атышат, жанагы жерди жапарып сатып бериптир, ташыйып сатып бериптир деп. Эч ким эч кандай жерди саткан жок, сата албайт дагы. Урматтуу угандар, ошол провокаторлорду угуп, бузукуларды угуп, укпашыңар керек. Мына мен келдим, мен силерге чындыкты өзүм айтып берем. Анан кийин тияктан бери мына жерди сатып бериптир, биягыбызда жерди сатып бериптир деп. Эми мени билесиңер да, мен эми ушу Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, эл арасынан чыккан силердин араңарда туулуп өскөн жигитмин. Biz эч качан бир соттук 1 метр жерибизди бирөөгө берген эмеспиз, аны бербейбиз дагы. Так. Анан кийин келип мына сатып берди, бул жер сатып берди деп жанагы ар түрдүү жаман сөздөрдү айтып, эми жаман сөздөрдү айтса, ал бизге жабышып калбайт. Ал өзүнүн күнөөсү болот. Тим более орозо маалында ар түрдүү жаман сөздөрдү айтып, ар түрдүү шылтоолор менен эптеп жамандап калайлы деп аракет кылгандарга ушу бетиңерге карап айтып коеюн, көзүңөргө карап. Туура эмес кыласыңар. Садыр Жапаров жөнүндө, урматтуу президент жөнүндө сөздөрдү айтасыңар. Мен жөнүндө сөздөрдү айтып атасыңар. Андай эмес, урматтуу туугандарым, урматтуу эл журтум. Так. Андай эч качан болгон эмес, андай болбойт дагы. 4-5 адам чогулуп алып туруп, 1-2 тууну коюп алып туруп, жерди сактап калдык. Андай болбойт. Анан колумда эме жанагы телефон бар деп, ар бириңер колуңарда телефон бар. Телефон бар деп, ар нерсени тартып, ар нерсени сүйлөп эле эмеге чыгара берген менен жанагы интернетке. Аны менен жакшылык болбойт. Бул жакшылыктын жишаны эмес. Урматтуу эл журтум. Ошондуктан мына мен азыр силерге түшүндүрүп айтып берейин, эмне болгонун, кандай болгонун. Анан кийин ошол кабыл алган чечимдерибиз элге жакпай турган болсо, кабыл алган чечимдерибиз мамлекеттин жетекчилерине, депутаттарга жана башкаларга чечим кабыл алып жакпай турган болсо, алар ошол ойдон калат. Бирок биздин эң башкы маселебиз, биздин эң башкы аракет кылганыбыз эки элдин ортосундагы маселени чечүү. Бул жерде бир эле айылдын эмес, бүт мамлекеттин эли турат. Бир эле Ынтымак айылынын же Кара Суу районунун эле эмес. Бүт мамлекет биягы Гавасай Аксыдан бери, бул жагы Кадамжай Баткенден бери, бул жагы мына өзгөн бардык эл журт турат. Бул жерде эл өтө көп. Ошондуктан, урматтуу угандар, мен силерге түшүндүрүп айта берейин эми ошо протоколго ылайык. Биз Кембирабадтан баштайын. Кембирабад суу сактагычынын 1972 жылы берилген маалда бул суу сактагыч бир нече уровеньдерден турат экен. Эң негизги чоң уровень белгиси 908 деген белги экен. 908. Кампирабад 908 болгондо 908 горизонтал деген. Ошондо Кампирабад толот экен. 100%. 100% Кампирабад толот экен. Ошондо биздин 5727 гектар жерибизди ошол суу менен булар ээлейт экен. Толгон маалда. Эми биз бул жактан максат кылып бардык эле ошол горизонталды ылдыйга түшүрөбүз деп максат кылып барганбыз. Биз 880 менен бардык эле, бир жок 880ге кыла алган жокпуз. 908'ди биз 900 горизонталга түшүрө алдык.
Bul деген эгерде мурда 908'de 5700 гектар дейлеп турса, азыркы күндө 900'ga түшкөндөн кийин 4400 гектар жер дейлей турган болду. 1300 гектар судан biz жерди кайра бошотуп алдык. Так? 1300 гектар. Бул жерлерде мына толуп турган жерлерде анча билинбейт. Бул мына жогору жактарда көбүрөөк билинет. Себеби сууну баягы азайтканда ошол жогору жактан азайып келет да, бул жерге толгон жери болот. Ошон үчүн 900 горизонталга түшүрдүк. 900 горизонталга түшүргөндө Кампыраваттын суусу 4400-дүн тегереги. Бул эми бир 5-10 гектар көбүрөөк азыраак болуп калышы мүмкүн. Муну азыр биз мына специалисттер өлчөп чыкканда метр ар бир метрин өлчөп чыкканда анан кийин гектарда чейин айтат. Бул эми божомол менен 4400 гектар жер суунун астында калып атат. Биздин Кыргызстандын жери. 1300 гектар жер бошоп атат. 1300 гектар жер бошогондордун бардыгын кайсы айыл өкмөттө бошосо, кайсы райондо бошосо, ошол жердин жер адистери, госрегистрлери чогулуп туруп, элге өздөрү каалагандай кылып бөлүп беришет. 1300 гектар жер бошоп атат. Так? Эми андан сырткары ошондо урматтуу туугандар, 4400 гектар жер калганда, булар бизге 1972-жылы 4100 гектар жерди берген экен. Бул кайсы айылдар десеңер, бул айылдарды айтып беремин. Кадам жайда бар экен, Араванда бар экен, списокко бар, бериңизчи. Кадам жайда бар экен, Араванда бар экен, Алабукада бар экен, Аксыда бар экен, мына Нокен районунда бар экен. Ушинтип отуруп 4100 гектар жерди бөлүп бериптир. Ал жерлерде бүгүнкү күндө миңдеген биздин адамдарыбыз, миңдеген адамдар эмес, бир 100 миңдеген адамдарыбыз жашап атат ал жерлерде. Так, миңдеген кожолуктар бар. Үйлөр салынып, она 50 жылдан бери ошол жерде жашап калышкан. Мен бир эле мисалды айтайын, мына Ош Бишкекке бардыңыздар, барасыздар. Ош Бишкекке кетип атканда Нокенге жеткенде Ош Бишкек жолу бар го. Ошонун бардыгы ушу Кампырават эсебинен бизге берилген экен. Так? Ошентип анан Ош Бишкек жолун сактап калып, ошол жерге эл жайгашып, ошол жерде эл жашап атыптыр бүгүнкү күндө. Ошондо 4100 гектар жерин бизге бергенде дагы 300 гектар жер булар бизге мындай берилбей калган болот. Ошондон бери берилбей калып, мына бүгүнкү күнгө чейин 50 жыл өттү, 50 жылга чейин бир дагы жетекчи ошолорду ала алган эмес. Эгемендүүлүктүн буягында эле 6 президент өттү. Бир президент 1 гектар жер ала алган эмес. Ошонун эсебинен, ушу Кампырават эсебинен. Так? 300 гектар жер калган экен, бизге булар карыз болуп. Ошол 300 гектар жерди булар биз мына Ташакурдан Өзгөндүн чек арасынан беребиз деп калышты. Анан мен айттым, жок, 300 болбойт, бизге 1000 гектар бересиңер дедим. Ушунча жылдан бери бербей жүрөсүңөр. Так? Десем булар айтты, жок, 1000 гектар бере албайбыз, 300 гектар эле карыз калганбыз, 300 гектарды беребиз. Айттым, жок, 1000 гектар бересиңер деп талашып тартышып отуруп, акыры айтышты, болуптур, 500 гектар берели деп калышты. Мен айттым, жок, 1000 гектар бересиңер. Туруп кетишти, бербейбиз деп. Болбойт анда деп. Анан дагы кайра 2 сааттан кайра кайтып келип, дагы ошо 1000 гектар деп турсак айтты, болуптур деди. Акырынты окончательно беребиз, 700 гектар беребиз деди. Мен айттым, жок, анда мен туруп кетем деп биз туруп кеттик. Мына мен лично туруп кеттим. 700 эмес, 1000 бересиңер, бербесеңер биз албайбыз. Дагы мен туруп кеттим. Ошентип отуруп, акыры булар bir күндөн кийин bir сутка совещание кылып отурушуп, акыры макул берсек 1000 гектар берели деп 1000 гектарга макул болушту. Мына ошентип 300 гектар калып кеткен суунун астында жерибиз үчүн биз 1000 гектар жер алдык. То есть 700 гектар ашыкча алдык. Муну мына Өзгөн районуна 500 гектар, 500 гектар Сузак районунан алдык. Эмне үчүн? Себеби дегенде Сузак районунун мына Жаркыштак, Туркабад, ушул жерлеринде эл жашаган жерлерде баягы эме граница элдин үйүнө чейин кирип айырмасын карагыла. Эми урматтуу туугандар, бул Кампырават боюнча. Анан Кампыраваттын суусуна атайын ошол эгерде ушуга чейин сууга баягы киргизбей, балык туттурбай, малды сугартпай, доступ каде. То есть сууга полный биздин элибиз кирип
balık ulaganга, su alganга, malды сугарганга, ошол жерге дагы бир пункт менен киргиздик. Булар сууну тегеретип, 900 гектар, 900 горизонтал менен. Сууну тегеретип, булар граница койбойт. Граница койбойт, баягы тосмо койбойт. Эч жерге кеткенге жана башка кылганга мүмкүнчүлүк алат. Бул атайын мындай келишим менен ошол келишилди. 1300 гектар жер, урматтуу туугандар. Жерди бөлүп бериш, аны караш, аны кимге бериш, кандай кылыш, айыл өкмөттөр менен жер адистер өзгөрүп бөлүп аласыңар. Аган биз борбордон келип киргизбейбиз. Буга мынча бер дебейбиз. Аны өзүңүздөр ошо бөлүп аласыздар. Так. Мына ушинтип бүгүнкү күндө Кампарабаттын тегерегиндеги маселе ушу менен бүттү. Бул бир. Андан сырткары Кампарабат боюнча дагы айтайын. Бул жерде булар биринчи бизден 100 гектар жер сурады. 100 гектар. 100 гектар жер алмашайлы деп сурады. Азыр эч кимге 1 гектар жер бербейт. Мына бизге 700 бергенден кийин болду, токтоду, эч нерсе бермей жок. 100 гектар жерди деди биз берден алайлы. 100 гектар жерди биз силерге мына өзгөндөн берели дешти. Так. Анан биздин ушу Кара суунун специалисттери, Ош облусунун губернаторунун орун басары булар келишип, жок 100 гектар берсек болбойт. Анда биздин айылдарыбызга чейин мынаяка чейин өтүп кетет. Андан көрө биз 50 гектар эле берели дегенде макул деп кайрадан 50 гектар бере турган болдук. То есть эми баягы процесс сүйлөшүү жүрүп атат. Макул деп булар бизге 50 гектарды биз берден бере турган болдук, алмашуу жолу менен. А бул 50 гектарды биз өзгөнөн ала турган болдук. Мына ушул нерсени биз протоколго киргиздик. Мен болгон нерселерди айтып берейин. Ошондо 50 гектарга кайсы жерлер кирет? Ушул чоку, мына чоку, мына жолдон түшкөн жол, мына көпүрөгө чейин түшкөн жол кирет экен. Ушундан бери жагы. Ушундай болот экен. Ушул чокуну айтып атпаймынбы? Ушундай кирет экен. Туруңуздар. Бая айттык го мындай, угуп турасыңар до конца деп. Ушул үчөө кирет экен. Ушул 3 чок кирет экен. 1, 2, мына 3 чоку бар экен. Ушул 3 чокубуз кирет экен. 50 гектар жер менен. Бул 50 гектар жердин ичинде, мына жерде булар тосуп алган 21 гектар жер дагы ушунун ичинде экен. Так, мына тосуп алган жерлер дагы биздики. Булар дагы биздики. Муну тосуп алса эле булардык болуп калбайт. Эртең демаркация болгон маалында мунун баарын аныкталат. Көптөгөн жерлерде зымдарды туура эмес тосуп алышып, демаркация болгон малды кайра алдырып атпайбызбы? Алдырып атабыз. Ошон үчүн бул жер дагы биздики. Ушулар кошулганда 52 гектар жер болот экен. Бул жер тосуп алган жер 21 гектар болот экен. Мына ушул 52 гектар жерди алмашуу гана жолу менен муну берип койду, сатып берди деген жек нерсе жок андай. Дагы бир жолу айтайын. Ошо провокаторлор мындай элдин бузукулугун кылбагыла. Бул алмашылды деп айткыла. Мамлекеттин жерин мамлекетке керек экен алмаштык. Мындай кандай жерлер болуп атат, урматтуу туугандар? Бул бир эле силердин айылыңарга биздин жерге эмес. Биз мына сүйлөшүү маалында ушундай жерлер чыгып калып атат. Мына Араван районунун Керкеден суу сактагычы боюнча ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Аны биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Андан кийин мына Аксыда, Дээрес айылында 15 гектар жерди сурандык. Ушуну алмашып бергиле деп. Себеби дегенде малды жайлоого айдаганда түз айдасаң 3 километр экен, айланып айдасаң 40 километр экен. Ошо 3 километр жерди алыш үчүн 15 гектар жер кетет экен. Элге керекпи? Значит, элге керек болсо ошону биз суранып атабыз. 15 гектар буну эми алмашып бергиле деп. Мунун баардыгын биз сүйлөштүк, протоколго жаздык. Демаркация маалында ушуну алмашабыз деп. Бирок мен эмелерге мына аравандыктарга дагы айттым. Кадамжайлыктарга дагы айттым. Аксылыктарга дагы айттым. Силер аравандыкта 32 гектар даярдап койгула, буларга бере турган. Кадамжайлыктар 15 гектар жерди берип даярдап койгула. Аксылыктар тоже 15 гектар жер даярдап койгула деп буларга айттым.
Sebebi hazır hiç kim biri-birine jön jer berbeydi уже. Büttü. Jön hiç kim biröge bir sotuk jerdi berbeydi. Oşonda öyle. Eliga kerek eken, mamleketke kerek eken bular surap atat. Bul жерден 50 гектар жерди. Ошол 50 гектар жерди бизге алмашуу жолу менен мына өзгөрүнөн берип атат. Так, мына ушул маселе ушундай болуп чечилип атат. Анан кийин кээрлер бул жерде мына айтып атасыңар, мен көрүп атам. Мына жерден баардык баягы организаторлорду дагы билемин. Билесиңер, мен кайда иштеримди. Организаторларды дагы билемин. Ким организация этип атат, ким кантип сүйлөшүп атат, ким не кылышыбыз керек, кантип провокация кылышыбыз керек, бардыгын мен көрүп билип турамын. Аты, фамилия, жөнүңөрдөн бери билемин. Алар айтып атышат, биз дейт мына ого тигилемени жанагы платинаны мындай карап турушубуз керек деп. Платина жумшак айтып атам. Так. Платинаны карап турганда эмне? Платинаны не кылышыбыз керек биз? Не кылышыбыз керек? Платинаны же алып кала албасак, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бул мен билишим боюнча, тычырак, менин билишим боюнча, ошол сиз айткан Арашанын Карасуунун чекесинен биздин Карасуу шаарынын, Карасуу районунун 1,5 гектар жери бар. Көсөрөксүрүн дагы бир тактап койсоңуз болот. Шверниктеги жерде Барак айылында. Барак айылда 208 гектар жер бар эле. Азыр Акташтан 100 гектар жер алыпсыздар. Сиз кече өзгөндө айткан сөзүңүздө бизге жазылды 100 гектар дедиңиз. 100 гектар Карасуу эмесинен дедиңиз. Эми ошондо Өзбекстан 208 гектар Барактагы жер үчүн Акташтан 100 гектар берсе, Карасуудан 100 гектар берип атат. Анан болду, аз жооп берейин. Ысыгына жооп берейин. Мына бул Барактын 208 гектар жери боюнча. Айтып коюңуз. Урматтуу туугандар, мен сиздин жообуңузга жооп берейин. Баракта 208 гектардын жерини биз 208 гектар алган. Сабай каналынын ошол жерден берки 100 гектар ага кирбейт. Алмашканбыз 208 гектарга 208 гектар алмашканбыз. Туурабы? Мына туугандар, эми дагы айтып коеюн. Картада жок. Биз картада көрүнбөй атат. Аксакалыбыз, Фаркат аксакалыбыз айтып атат. Барактын 208-ин алып, булар алып коюп, анан силерге 100 гектар берип койду деп. Андай эмес. Барактын 208-ине 208-ди алганбыз. Биз 100 гектарды кошумча дополнительный алдык. Кошумча алдык. Ошол үчүн туура түшүндүргүлө элге, туура жеткизгиле. Анан дагы бир суроо. Эми мына сиз бая сурооңуз, биринчи сурооңуз. 25 жылдан кийин кайсыл проблема чыгат деп. 25 жылдан кийин эгерде биз азыр бүт чек араларыбызды бүтүрүп ала турган болсок, чек ара проблемасы бүгүнкүгө бүткөн эмес. Бүткөн болсок, Кудай кааласа чек ара проблемасы чыкпайт. Себеби чек араны азыр тактап жазабыз. Чек араны жогорку кеңештен ратификация кылабыз. Президенттер колду коет, мыйзам атай кабыл алынат. Бул жер меники, бул жер сеники деп толук чектелет. Андан кийин проблема болбойт эми, чектелгенден кандай проблема болмок? Анан кийин мына мен кече комиссияңыздын төрагасынын орун басары да келди. Мына Оштогу бул зам губернаторго да суроо берсем жооп бере албады. Мен бир суроом мени түшөлтүп атат да. Кече комиссия ошончо отурду да канчадан билбейм бараарда кайсыл маселе коюлат, кайсыл жер коюлат деген тактап алдыңар беле. Мына Акташ коюлат же Камбарабад коюлат деген нерсени тактап алып, себеби мен азмат менде күмөн жаралды. Тактап алган болсо, мен билбей калыпмын, 100 гектар болуптур деп коюпмун дедиңиз. Ана тактап алган болсоңуз, сразу шашылып калпсыз чечим кабыл ала албадыңызбы? Ушунтуруңуз. Бул боюнча эми ошол жак кетип атканда жерлерди, кайсы жерди алмашабыз, не кылабыз, тактадыңар беле деп атат, Аксакалыбыз. Мындай, урматтуу туугандар, бул жер ал маселеге кирген эмес. Себеби биз сүйлөшкөн маалда көптөгөн маселелер чыгып атат. Мен айтып атпаймынбы? Урматтуу эл журт. Мына Фаркат ака, угуп туруңуз. Биз сүйлөшкөн маалда көптөгөн маселелер чыгып атат. Мына Кадамжайдагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Мына бул Аравандагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Мына Аксыдагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Сүйлөшкөн маалыбызда биз сунуш берип чыгып атат, анан алар дагы сунуш берип чыгып атат. Мына ошондуктан биз бул жердин рельефин мен чындап билген эмесмин. Бул жердин рельефи кандай? Тегиз жерби, адыр жерби же сугат жерби? Так? Бирок, урматтуу туугандар, ар бир жердин
мына башка точкаларды биз тактап алып барганбыз. А бул жер боюнча булар сунушун киргизди. Биз буларга каршы эмес, мындай деп коет, встречный сунушубузду биз дагы киргиздик. Так, ошентип отуруп гана такталат, Фаргат ака. Бул баягы не деп коет, капыстан эле, күтүүсүздөн эле мен бердим, сен алдың делбейт. Андай кандай болсун, андай болушу мүмкүн эмес. Ошентип эле жанагыдай туура эмес сөздөрдү айтып, мына азыр мына Фаргат акай ачык эле айтты көзүңөрчү. Баракты 208ди бизден алып туруп силерге 100 гектар берип коюптур деп. Той тоба кылдым, андай кайтып биз көнөйлү. Биз не, элдин душманыбызбы? Барактын 208-ине 208 алганбыз. А бул 100дү биз кошумча алып атабыз. Мен дагы сиз айткандай, о асмандан түшкөн бала эмесмин. Силерге окшогон дыйкандын өмүр бою дыйкан болуп өскөн адамдын баласымын. 1 метр жер үчүн жаныбызды беребиз биз дагы. Берип жүргөнбүз дагы ушуга чейин. Ошон үчүн жөн эле баягы голословно эле ооз экеле жамандай берген туура эмес болот. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаев. Ушул суроонун уландысы ушул жердеги 50 гектар жерди Өзбек Республикасынын алган максатын сиздерге түшүндүрүп берем. Ошол платинага курулуш ремонт иштерин жүргүзүш үчүн бизге коридор буфер бергиледи. Ошол кезде сиздер, ошол барган делегация Өзбек Республикасынан ушундай сунуш түшүп атат. Ошол Өзбек Республикасынын ушул жерден коридор сурап, буфер сурашка канчалык муктаждыгы бар деп кеңеш болдубу? Буга менде күмөн бар. Себеби алардын бул жерден коридор сурап, бул жактан ушул платинага ремонт иштерин жүргүзгөнгө алар муктаж эмес. Себеби алардын мына платинанын оң жегинде Жакындата берем. Платинанын оң жегинде ошол жакка чыгып ремонт иштерин жүргүзө турган сонун жолдору бар. Азыркы куруп алган мына турган солдаттарды дагы через 2 часа келип карабылдарын алмаштырып кетип турат. Анан бул жерди баягы Жандыр Коглан Николай Танаев келип, самозахваттан кийин бошоткондон бери 15-20 жыл убакыт өткөн болсо, дегеле ушул платина курулгандан бери ушул платинанын сол жегинен бул өзбек туугандар чыгып, бул жол менен курулуш иштерин, ремонт иштерин жүргүзгөн эмес. Ошондо ошо барган делегация бул сураган коридорго олар ончолук деле муктаж эмес деген силерде бир келишүү пикир болгондугуна күмөн жаратып атат. Bundan кийин деле буну алганда алар кандай максат менен алышты, мен аны билбейм, бир Кудай билет. Бирок ремонт иштерин ушул тараптан жүргүзгөнгө Өзбек Республикасы муктаж эмес. Ошол жерден булдай элди күмөн саналып да сиздин өзүңүзгө так жооп берели. Сизге чейинки бийлик башкычтыр. Сизге чейинки бийлик баскычтарына бардыгына жооп бердик эле. Биз дээрлик 10%-дагы туура жооп ала албадык. Ушуга жооп берип коюңуз биринчи. Болуптур, жооп берейин. Урматтуу эл журт. Мына бабыз айтып атат. Мына Өзбекстандын ушул жерди бергенде силер макулдаштыңарбы деп. Ооба, биз макулдаштык. Угуп туруңуз. Ооба, угуп туруңуз. Ооба, биз макулдаштык. Эл журт угабы же мен суроону бергенен угуш керек да. Пожалуйста, угуп туруңуздар. Айта бериңиз. Фаргат ака, бери караңыз. Мына эмне үчүн бергенибизди, алмашабыз деген макулдашуубузду мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Ушуга чейин айттым эле, чамасы сиз жакшы укпай калдыңыз окшойт. Бул жерди сурагандардын себеби ремонт кылыш эле эмес. Мен дагы бир жолу айтайын. Платинанын бир бурчу биздин жерге жайгашып калгандыктан ушул жерге буфер кылып, ушунун коопсуздугун сакташ үчүн кичине бир жерди коопсуздугун сакташ үчүн алайлы деп гана суранып атышат. Бул ремонтко деле өтө көп муктаж эмес, сиз туура айттыңыз. Мына дагы бир жолу айтайын. Мына водохранилищанын коопсуздугун сактоо боюнча гана сөз болуп атат бул жерде. Мына бул жерде бул 50 гектар эле эмес, мына жерде 21 гектар турат го, мына солдаттар турган. Бул дагы биздин жер. Бул дагы биздин жер. Булардын жери эмес. Ошол Бишкекте берген пресс конференцияңызда өзгөндө келип өзгөн эли менен келген жолугушуңузда биз соцсеттерден уккан боюнча сиз ошол өзгөндө элге берген маалыматыңызда Өзбек Республикасы бизге ошол компромат суу такшалыгынын сол жегинен 50 гектар жер сурады.
Kuruluş işlerini жүргүзгөнгө деп айттыңыз. Biz sizdin malumatınız boyunca, ошол маалымат боюнча турабыз. Анан коопсуздук деген жерин айткан жоксуз. Мүмкүн. Эми мындайда, булар эми мына жол менен болсо, бул жол менен ошол сүйлөшүүбүз маалында айтып атышкан. Бул жол менен анча-мынча ремонтту да кылабыз деп атышкан, башка да деп атышкан. Эми бул жолду ушул эле калтырып койбойт. Бул жолдун биздин чек арабыз ушул жолдун. Эгерде биз макул боло турсак, ортосуна кете турган болуп атат. Бул жолду биздики дагы болот, булардыкы дагы болот. Жолдун ортосуна кете турган болот. Айтебер. Урматтуу туугандар, ассаламу алейкум. Биринчи биз ушул айылдын тургуну болобуз. 24 жаштамын, менин атым Бектурсун. Биздин бере турган суроо эң негизги суроо да. Сиз айтыпсыз, баягы Ташкентке болгон делегациядан келгенден кийинки өкмөттүн Кыргыз элине берген билдирүүсү, жарлыгы боюнча айтып атасыз ошол жерде. Мен деп атасыз, чындыгында өзбек тарап ошол жерден 100 гектар жерди сурады эле, мен билбей туруп башында чындыгын айтканда боптур деп коюпмун дедиңиз. Анан кийин айтып атасыз, 100 гектарды ал жердин жергиликтүү госрегистрлар, мына мамлекеттик кызматта иштегендер, ошол жерди билгендер келип айтты, ал жерде биздин погран застава бар, 100 гектар берсек, ал жерибиз кошо өтөт экен, биз 50 гектар берсек жетишет деди. Биз буга чейинки сизге жолугардан мурунку маселелерде биз Ошко чейин бардык. Ушул жерде айтышты, ал жердин стратегиялык маанисин карадыңыздарбы? Кандай жер? Бул жерде өтө чоң Өзбекстандын кызыкчылыгы бар. Ал жерлерден кымбат деген сөздөр айтылды. Ошондо биздин мамлекет Ош шаарынын жетекчилигинде иштеген кызматтагы адамдар жооп берди. Биз ал жерди чындыгында барып өзүбүздүн көзүбүз менен көргөн жокпуз. Биз ал жерди билбейбиз деген дагы жоопторун беришкен. Буну эл ачык айтыш керек. Мына жерде эл уккан, биз барганбыз. Анан сизге биздин бере турган суроо, элдин талабы ошол 1050 гектар алдык ал жактан деп атасыз. 50 гектарды бул жерден суранышты, сунушун четке какпай ошо 50 гектарды бергенге биз макулдугубузду бердик деп атасыз. Элдин талабы болуп атат, ошол жердеги алмашылган 50 гектар жерди ордуна коюп, башка жактан алмашпай эле койсун, ошол 1000 боюнча калсын дагы, бул жер дагы ошол боюнча калсын деген талапта чыгып атабыз. Мен аны угуп атам, уулум, сен эми угупту. Сен эми жанагы сөздү кайталап бурмалаганды токтоткулаган. Сен менин баламдан да кичинекейсиң. Так? Мен дагы бир жолу айтып коеюн. 100 гектар макул деп, анан кийин мен билбей калыпмын эмес. Дагы бир жолу айтайын, урматтуу туугандар. Балдар, мына биздин госрегистрлер угуп алгыла дагы, ушу суроону бере бербегиле. Урматтуу эл журт. Госрегистрлер айтты, эгер 100 гектар болсо, моундай биздин могул жердеги погран заставабыз да кирип кетип калышы мүмкүн. Так, кирип кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз 50 гектарды макул болсок дагы буларга жетет ошол буфери. 100 гектардын кереги жок деп мына силердин госрегистрдин башчысы өзү ушинтип айтты. Мына биздин зам губернатор отурат. Турабы? Кана, ушинтип айттым. Ошондон кийин гана биз айттык 50ден 1 соток ашырбайбыз. Мына. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул бир экинчиден сиз айтып атасыз, жанагы Ошко барып сүйлөшүп, Ош шаар бияка эч кандай тиешеси жок. Бул бир. Обла акимчиликке барып, эгерде кимдир бирөө ошондой жоопкерчиликти алып сүйлөй турган болсо, анда келип берге жооп берсин. Мына мен жоопкерчиликти алып кылдымбы? Мен жооп берип атам элдин алдына келип. Жооп беремин. Кудай кааласа дагы бир жолу айтайын. Биздин түзгөн протокол мамлекетибизге, элибизге, журтубузга, Кыргыз элине эң тууралуу, эң пайдалуу протокол түзүп келдик биз. Мындан артык протокол эч ким түзө албайт. Ал эми мына 50 гектар жерди сиз айткандай, уулум, сен айткандай, мына аксакал айтты ого чейин, була аксакалыбыз айтты ого чейин, бир эле маселени тегерегенде болуп атат да, ушуну бермей койсоңор болбойбу, ушуну калтырып эле коюп, калган ошо бойдон иштете бергилечи деп атасыңар, туурабы? Урматтуу эл журт. Мына силер деле бир нерсеге бергенде, бир нерсени суранасыңар, бир нерсени алмаштырасыңар, айтып атпайынбы? Бул жерди бирөөгө кызыгып, буларга биз макул деп аткан жерибиз жок. Бул жерди макул дегенибиз дагы бир маселеси, башка элибиздин, башка жерлердеги элдин проблемасын чечишибиз керек болуп атат.
Çeçiyimiz gerek bolot. Evet. Al. 5 hektar yer bizdiki var. 5 hektar yer başa aytып çıkmasın. Kızıkıp koy, arxitekturlarını aç. Kızıkkan ova, bilet. Özbekistan yeri var mı, yok mu? Bana aytып berken 5 hektar yer. Baya 5 hektar yer Özbekistan yer. Qayerda aytып atasiz? Ana döngde ilgeri 1956 yılı Mınal yerde Talka Savay varını, mınal nemeler ölçü yok. Anan giyen mınal Tapalina varını. Tapalina'da Callan Özbekistan türevşiklerini alıp gelip taştagan. Bu şehirde mınal kampiratka keyin işletip neme kılgan. Anan bular iyilep çalınıp çıkkan eken bizge 12 taksakal. 12 taksakal çıkıp ölügüzdü kömelbey kaldı. Şağıl ber yok. Bizge bir azmaz yer belgileç şu ölügüzdü kömü olgan. Dese ona. Döndü. Hazır Özbekistan. Tapalina. Boşal 56. yıldan beri. Boşal yerdi zaynet kılıp durar. Boşal yerdi ne sevinen dağı bir kişide yer alıp koysan bulursun. Senin Mehmet'in demeni koyla ata men dağı. Oturlayayım. Başında eken. Ana mına aktarcı. Yaş baldar eken bilbeyde. Ananda aksakal, gubernatorlardı koyuş gerek. Yaşlar bilbeyde eken. Anan o şamalda sana aytış gerek ele. Şu ayıldan bir biz surat geleliçi. Mesniye adamlar var mı kendi? Bir o surava sen el çıketken bolsa, anday neyme bol? Biz oşandaylarda aytadi. Ага, мен жооп берип коеюн сизге. Мына каналдын бул жагында Өзбекстандын бир сотук да жери жок. Көрсөтө биздин территорияда турат, биздин территорияда турат. Эгер сиз айткан, сиз эгер ошо жерди ала сураса, берсек ордуна жер ал, ошону берип ушу каналды ушул жака берели ошо жерди Өзбекстанга? Жок, андай деп аткан жок. Мени караңыз. Мына Тапалина Zaynet kılıp durat yeri. Зайыт кылып туруп, эми Тажайка тура айтат. Мындай дейм, тотоп туруң. Ал жерде мындай экен, урматтуу ата. Ал жерде сиз туура айтасыз. Баягы өзбектер, баягы Союз маалында, эми анда строгий баягы граница жок деди. Ошо маалда сураган экен, силер ошол жерден мейли мурзөгө деп 5 гектар жер берип койгон экенсиңер. Чыгып баягы анча-мынча адамдар көмөй кылган экен, зайын кылып койгон экен. Бирок бул жерге канча адамды көмгөндө дагы бул биздин жер. Эгерде булар, эгерде булар, эми ошо малды силер берип койгонсуңар да. Жок, бул тура эмес кетти маалымат. Эгерде булар, угуп туруң аба. Эгерде булар ошол жерде биздин көрүстөнүбүздү бергиле 5 гектарды дей турган болсо, деп сураса бизден, сөзсүз түрдө биз алабыз. Сөзсүз түрдө булардан биз алабыз. Жөн ал 5 гектарды бербейбиз аба. Азырынча бул 5 гектар биздики. Бизден азыр булар сурай элек. Сураса, аны да көрөбүз. Жок, камча кыдыршайч. Мына тажага отурчу, отурчу. Отур десе. Мына мен Тажабеканын сөзүн толуктап коеюн. Сал туура эмес түшүнүк болуп калды, Тажабекан айткан сөзү туура. 5 гектар жерибиз бар эле. Бул деген Көрүстанды айтып аткан жок. Бул жерге Тапалинаны айтып атат. Тапалинанын жарымынан 5 гектар Таширип колхозунун 8-участкасы болгон. Ошол жерде айтып атат. Ошолордун Көрүстаны Кыргызстан территориясында. Мен жооп берип коеюн эми. Мына бул жерде Тапалина деген айыл. Мына Шарихан сай менен Савайдын ортосунда жер туурабы? Ал бизде картада бизде турган. Анан алдан сырткары мына өзбек тарап мына ошо Шарихан сайды бетондогондо нар жагында да 160 гектарга жакын жер калган. Вот ошолордун баардыгынын ордуна биз Кызыл Кыштак деген сиздердин айыл жер алганбыз. Кызыл Кыштактан ошол жерде бак бар, башка бар талап жүргөн. Ошол жерден биз ошол ордуна жер алганбыз ага. Жөн анан кече айтып атат. Кызыл Кыштак. Карасуу нар Кызыл Кыштак деген бар. Төлөкөн ошол жерде жер алганбыз ордуна. Гектарына гектар. Анан бул жерди биз билебиз. Аны көрөп атат, баягында 160 гектар калып кетти. Биз баардыгы материалдар бар, карталар бар, биз аны тактап, бүт баарын ошол гектарына гектар алганбыз. Анан дагы бир суроо мынау суу боюнча. Сиз айттыңыз туура. Эгер мынау жерден 50 гектар алабы же 10 гектар алган чакта деле кампироват суу сактагычын толук түрдө контролдош үчүн булардын кызыкчылыгы албетте. Сиздер суранып атат, жерди бизге бер деп. Туура. Эми бул суу сактагычты, чашаны толук түрдө контролдой турган болсо, туура азыр сиз
сіздердің мезгілде, же Мирзиевтің мезгілінде 5-10-20 жыл тосылбайттыр. Келешекте Манас айтылгандай чөл айланып көл айланып чөл болот дейт. 50 жылдан кийин чөл болгондо, тоскондо Өзбекстандын границасы өзгөнгө чейин жетип калбайт деп ким кепилдик бере алат? Эми мындай кылабыз аба. Ошон үчүн да бир айтайын, 4400 гектар суу астындагы жерди биз буларга бердик деп атам. Буга биз 5100 гектарды алып койдук уже. Алдык биз. Бул жөн эле берип койгон жокпуз буларды биз. Биз алмашуу жолу менен алдык уже. Ошол жерлерде азыр 4000 граница деп. Буга кереги жок. Мына граница. Мына сууну 20 жыл тоскон болсо, суунун өзүнүн отчуждениясы бар. Анан граница бар. Анан кийин границанын нейтральный зона бар. Ошондо биздин мына кырдан граница болуп калат. Биздин буягына гана мал бар, буягына биздин малда айылда суу жок. Биздин малдар ушул жерде суу ичет. Азыр ушул күндө дагы. Эртеге 20 жылдан тосуп калса келечек кандай болот? Ушул эле. Айтайын баба. Айтыңыз эми. Эми мындайда, урматтуу туугандар. Мен дагы бир жолу айтайын. 4400 гектар жер, 4400 гектар жер. Так, буларга өткүзүлүп берип, биз 5100 гектар жерди өткүзүп алдык. Ушундай договор түздүк. Ошонун 4100 гектар жери мындан 50 жыл алдын бизге берилиптир. Мына, эми азыр ошон үчүн сиз бай айтып атпайсыз, тосуп алса кандай кылабыз деп. Ошо тоспош үчүн мамлекеттер аралык келишим түзүп атабыз. Ошол келишим ратификациянын ичине кирет. Булар ошо суунун тегерегин 4400 гектар жерди тосмо койбойт деп биз келишимди кол коюп киргизип атабыз, ушундай кылбасын деп. Биз дагы ушул ойлонуп туруп ишти кылып атабыз, Фаркат ака. Эми мындайдан кепилдик бул дүйнөдө эч кимге кепилдик бере албайт. Бир Алла Таалабыз берет кепилдикти. 20 гектар жерди мен айтып беребиз. 20 гектарлы жерди алгыла тосуп алганыңарды. Ушул жерден токтойлу. Буяка чыкпай калат деп, туурабы? Бул бир. Мун үчүн эми мен мун үчүн тияққа барып, алар менен сүйлөшүп, уштогу биздин общий протокол, баягы жалпы протокол бузулуп кетпеш үчүн ушуга аракет кылайын. А мына 20 гектардын ордуна, мен 20 гектарды бир жерден алабыз дагы буларданчы. Биз өзгөндөн алабыз, бул Кара Суудан алабыз, дагы алабыз. Бул жерлерин, урматтуу туугандар, бул тосулган жерлерин жөн эле буларга берилип коюлбайт. Бул алмашуу жолу менен кайра алабыз. Мен ушуга мындай көңүл буруп атам да, ушуга мен аракет кылайын, мейлиби? Аракет кылайын. Анан калганын Алла Тааланын буйруганы көрөбүз. Ушундай кылайын.